Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин буйругунун негизинде 26 октябрь Баткен окуяларында катышкан жана Коогалаңда курман болгондорду эскерүү күнү болуп эсептелет. Ага карата өлкөдөгү бардык аскерлер бөлүмдөрүндө, ошондой эле Ош гарнизонунда дагы Баткен окуяларын эскерүү иш-чаралары өткөзүлүүдө. Баткен окуясы биздин мамлекетибиздин тарыхында өчпөс из калтырган. Кыргыз жоокерлери өзүнүн мекенин мыйзамсыз куралданган түзүлүштөрдөн коргоп, алган милдеттерин так аткарып, кандай гана терроризм болбосун татыктуу сокку бере алды. 36-806 аскер бөлүмүндө кызмат кылган Зарипбек Жудашев да 1999-жылы Баткен окуясында мекенди коргоо үчүн кызмат кылган. Ал бүгүн экстремисттик күчтөр менен болгон окуяда каза болгон шериктерин эскерүүгө келди. Биздин 99-жылы тиги начальнигибиз ошол жерде Бейшебаев Улукбек Сатарович болгон. Ал да КамАЗда жарылып кеткен, ал жерде ошол экстремисттердин койгон минасынан. Баткен окуясынын дагы бир катышуучусу прапорщик Жанибай Абдиев окуя учурунда роталар аралык байланыш кызматын аткарган. Түнкүсүн бой болот эле, түнкүсүн күндүздү кечке неме кылат, тамак курсак тойгузат, түнкүсүн толку уйку жок. Ар дайым ушу көзөмөлдө болот элек да, кайсы караңгы келсе ошол жакка карай татып. Бирок көрүнбөйт да караңгыда ар дайым. Ошол жерде өтүп кеткен ушу неме ээрчилерге таазим кылабыз. Иш-чаранын катышуучулары алардын мекенди коргоодогу кызматын жогору баалоо менен мындан кийин өлкөбүздө дайыма тынчтык болушун тилешти. 2013-жылкы призыв жаш жоокерлерди кабыл алуу күнү болуп, Ош гарнизонунда өткөн бул салтанатка армияга кызматка келгенине 2 күн болгон аскерлер жана Ноокат районунан келген мектеп окуучулары да катышты. Алар үчүн ачык эшиктер күнү уюштуруп, жаштар 36-806 аскер бөлүмүнүн тарыхы жана бүгүнкү абалы менен таанышты. Зинат Турдубекова, Дурдан Акбат кызы, Надырбек Боронбаев, Антамак. Ош технологиялык университетинин жогорку окуу жайлар аралык аскердик факультетинде Баткен Коогалагынын 14 жылдыгына карата салтанат өткөрүлдү. Иш-чарага Баткен окуясына катышкандар, Коогалаңда каза болгондордун жакындары жана студенттер катышты. Кечээ окуяда курман болгондорду эскерүү менен башталып, алар эч качан унутулбастыгы белгиленип өттү. Анан кийин ушундай иш-чараларды дайым аткарып турса, өткөрүп турса, менин оюмча биринчиден мынау муундар арасындагы мындай байланыштар үзүлбөйт да. Ошондо баягы биздин аксакалдарыбыз жаштар андай, жаштар азыркы жаштар, азыркылар деп жамандай бербейт, мындайча айткандачы. Азыркы жаштар абдан жакшы, ийкемдүү, акыл эстүү, буларга бир гана түз тарбия бериш керек. Иш-чаранын жүрүшүндө жогорку окуу жайлар аралык аскердик факультетинин кызматкерлерине жана анда окуп билим алып жаткан курсанттарга окуу жайдын ардак баракчалары жана акчалай белектери менен сыйланды. Кеченин урматына аскердик факультетинин курсанттары арасында атайын сынак уюштурулган. Сынак командалар аралык дубал газета, АК-74 куралын чачуу жана жыйноо, турникет тартууну, гир көтөрүү, аркан тартуу менен күч сынашты. 19. Мындан сырткары курсанттар арасында Кыргызстан менин сүйүктүү мекеним темасында дил баян сынагы уюштурулуп, ага 100дөн ашуун катышуучулар дил баян жазышты. Мен ойлойм, азыр өткөн иш-чарабыз бул жаштарга патриоттук тарбия сезимин ойготуу үчүн чоң тарбиялык мааниси чоң деп эсептеймин. Жыйындын соңунда келген конокторго аскердик факультетинин акыркы үлгүдөгү колдонулган курал-жарактары менен тааныштырылып, ачык эшик күнү өткөрүлдү. Ош шаардык суу чарба башкармалыгы тарабынан шаарга суу берүү 2 күнгө токтотулган. Анын негизинде Акбура дарыясынын кабыл алуучу каналында 10го жакын суу чарба башкармалыгынын кызматкерлери эмгектенүүдө. Кумду мына суу беребиз. Суу берип тургандан кийин мына шланга менен. Анан шланга аркылуу аны жууйбуз. Анан суу жетпеген жерлерин колдо жууйбуз. Анан сууну каналды жууп болгондон кийин дезинфекция кылабыз. Хлор салабыз, хлор чачабыз. Хлор чачып болгондон кийин анан сууну беребиз. Сууну бергенден кийин дагы бизде мындай жидкий хлор бар. Ошо жидкий хлор менен баягы сууну беребиз.
Каналдын узундугу 70 метрге жакын. Мындай тазалап оңдоо иши жылына 2 ирет жүргүзүлөт. Шаарды суу менен камсыз кылуу үчүн тазалоо станциясы агын суудан алгандыктан каналды тазалап туруу зарыл. Эми бул биз баягы агын суу болгон үчүн, агын суудан алган үчүн буга тез неме болот да. Ылай кум болбосо биз кече апрель айында эле тазалаганбыз. Мына азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар ылайдын көпчүлүгү. Тазалабаса каршылык тийгизет да, канчалаган микробтор бар бунун ичинде. Ошол ылай катмар болгон сайын микробтор да көбөйө берет да. Сууну кабыл алуучу каналдагы суулар суу тазалагыч станциясына берилет. Бул станцияда сууну бир канча ирет тазалоодон өткөрүшөт. Мындагы резервуарларды алмаштырууда, анткени эскилиги жеткен. Себеби дегенде бизде постоянно суу хлор менен берилет го. Хлор менен берилет. Ошон үчүн бул баягы ачылып жабылбай, анан жабылса дагычы сууну толук бекитпейт да. Сууну толук бекитпейт. Кээ бир сууну толук бекитсе ачылбай калат. Ошондой мүмкүнчүлүгү жок болгондугу үчүн мындай суу токтогондо ушундай эң важный задвижкаларды алмаштырабыз да. Азыр ал жерде ошол 600 задвижканы алмаштырып атабыз. Анын ордуна затвор коюп атабыз. Суу тазалоочу станцияга келип түшкөн суулар бир канча жолу тазаланып суу кампасына өткөрүлөт. Шаарды суу менен камсыз кылуучулар 2 күндүн ичинде баарын оңдоп түзөп, кайрадан таза сууну жиберишет. Зыйнап Турдубекова, Илхам Ибрагимов, Ынтымак. Токтогул кесиндеги суунун көлөмү бул кышта энергияны байма-бай өчүрүүсүз өткөрүүгө шарт түзөт деп билдирди Бишкектеги маалымат жыйынында Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай министрлигинин статус катчысы. Резервуардагы суунун азыркы деңгээли 16 миллион куб метрди түзөт. Бул кыргызстандыктардын үйүндө электр энергиясын үзгүлтүксүз берүүгө жетет деди ал. Ал электр энергиясынын өчүрүлүшүнө эскилиги жеткен жабдуулар, күтүүсүз жаратылыш кубулуштары себеп болушу мүмкүндүгүн белгиледи. 24 октябрга карата Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 15 миллиард 892 миллион куб метрди түзөт. Бул туурасында электр станциялары ачык акционердик коомунун басма сөз катчысы билдирди. Маалыматка ылайык, азыркы убакта суу сактагычка суунун агып кириши секундуна 195 куб метрди, суунун агып чыгышы 343 куб метрди түзүүдө. Салыштырмалуу 2012 жылдын 24 октябрында суу сактагычтагы суунун көлөмү 17 миллиард 377 миллион куб метрди түзгөн. Суунун агып кириши 181 куб метрди, агып чыгышы 368 куб метрди түзгөн. Анда кеттик. Алар өздөрүн азыркынын тимурчулары деп аташат. Кара Суу районунун Партизан айылынын номер 18 Султанов чатак мектебинин 25 окуучусу мындан 3 жыл мурун Жаш канат ыктыярчылар тобун түзүшкөн. Ошондон бери жаштар айылдагы жардамга муктаж адамдарга көмөктөшүп келишет. Бүгүн дагы мына ушундай күндөрдүн бири. Айылда имиш болбой эле кызым, эми ушу огород тазалаш, отун жарыш, ошонун башка жумушу деле калбат азыр. Эгер мүмкүн болсо ошолорду аткарганга жардам бергиле. Жаш канатчылар бүгүн айылдагы Мамазакировдордун үйүнө адаттагыдай көнүп калган иштерин аткарганы гана эмес, кемпир чалдын көңүлүн көтөрүүнү да көздөп келишкен. Топту түзгөндөрдүн бири Айсулуу Абидинова жаш канатчылардын негизги максатын айтып өттү. Бул долбоор негизи өздүн жатак интернат окуучуларынын оюнан чыккан булчу. Айылыбыздагы ардагерлерге, кара адамдарга, мындай шарт начарларга да негизинен балдары аз адамдарга жардам бериш оюбуздан чыкты. Биздин максат, негизи эле максатыбыз ошол барып ардагерлерди, абаларыбыз, апаларыбыздын көңүлүн көтөрүп, ыраазы кылып кайтуу да. Себеби унутта калып баратышат да, анан акыркы күндөр баягы согуш ардагерлери азайып баратат. Ошолордун маанайын көтөрүп, негизи көңүл буруш. Короодогу отундарды аралап жүйүү бул 3 жигиттин мойнунда. Жаш болгондоруна карабай бүгүн кечке чейин бүтүрүүнү максат кылышкан. Себеби биз азыркы замандын тимурчуларыбыз. Алар бүгүнкү иште эч качан эртеңкиге калтырган эмес дешет. Тимурчулар тууралуу ыктыярчылар китептен окуп билишкен. Ошо илгери тимурчулар болгон, эми болсо биз мына тимурчулардын ордунда жаш канатпыз. Аз бул жерге дагы келип отурабыз. Аз биз бу жерде отундарды аралайбыз. Анан кийин дагы ошо кандай иштер болсо айтса, биз иштейбиз. Отунду бүгүн аралап түзсүңбү? Отунду аралап ичке арак кылабыз бүгүн. Биз үчөлөп. Ошо колунан келбегендерге иштегим келет. Өзүм бүгүн бүтүрүп беришке аракет кылабыз.
Окуучулардын бир тобу иш менен алектенип жаткан учурда экинчиси кемпир чалга чакан концерттик программа тартуулашты. Жаш демилгечилер мындай иштерди тынбастан жыл бою аткарып турушат. Кээде эгин талааларга чыгып иштеген учурлары да болот. Ал биз азыр ошо жаз мезгилинде эгин тегинде эгебиз чабабыз, кийин ошо эгин тегинде чабып, кийин кыш мезгилинде болсо карларды күрөп беребиз. Күз мезгилинде жүгөрүп, пакталарын оруп, терип берип, үйлөрдүн астын тазалап, шүпүрүп, огороддорун чабып беребиз. Жаш канатчылар 3 жылдан бери 50ден ашык карыя ардагерлерге, мүмкүнчүлүгү чектелген инсандарга жардам берип келишет. Тимурчулар муну менен чектелип калбайт, көмөк алуучулардын катары дагы да толукталат. Негизи биз мындай баштоодон мурун долбоорду, иш-чараны окуучулар өзү айтышкан, мененчи чогулушуп биргеликте ойлоп тапканбыз буну, жардам берели деп. Себеби биз жатак мектеп болгончо көп убакыт бекерчиликте болот. Аларынчы мындай бош убактыга 4 саат аралыгындачы келип ыраазы болушат. Кайрадан барып келгенден кийин өздөрүнө бир кандайчы тарбиялык эме алышат. Себеби маектешип отурабыз ошо абалары мененчи, ардагерлер менен. Кийинкисине качан барабыз деп мени туруп сурап турушат кайрадан. Ыраазы болушат, негизи калып турушат. Иштерман топ өз иштерин бүтүргөн соң карыялардын ыраазычылыгын угуп, батасын алат. Ушунун өзү аларды шыктандырат. Кайрадан жардам колун сунуусун шарттайт. Мына кыйла өзүбүздүн алыбыз жетпей, көзүбүз жетип, алыбыз жетпей аткан иштерди бүтүрүп беришти. Илгери ушундай темирчилер келип, аксакалдарга, мындай кары картаңдарга жардам берип, айткан иштердин баарын аткарып берчилер. Азыркы убакта ондойлор жоголуп калды. Балдарды уруштуруп алып келгениңерге чоң рахмат. Демилгечи жаштар интернатта 9-класска чейин гана билим алышат. Жогорку класстын окуучулары тимурчулардын иши уланып кетсин үчүн өз катарларына 5-6 класстын балдарын кошуп алган. Аларга өз тажрыйбасын үйрөтүп, муктаждарга көмөктөшүүнүн маанилүүлүгүн түшүндүрүшөт. Демек, биз коркпой эле азыркы заманда арабызда тимурчулар бар деп айта алабыз. Бүгүн Ош шаарындагы номер 6 Макаренко гимназия мектебинде күз мезгили деп аталган окуучулар жарманкеси болуп өттү. 3 күндүк көргөзмөдө 1-класстан 8-класска чейинки окуучулар өздөрү алып келген меме жемиштери, шириндиктери менен катышты. Бүгүн биз ярмарка уюштуруп атабыз. Ошо ярмаркага мен алма, груша, печенье алып келдим. Жана үйдөн манты жасап келдим. Бүгүн болсо элдер көп, өзүңөр көрүп атасыңар. Мен акча көп таптым деп албайм, бирок Кудайга шүгүр болуп атпайбы, жок, жакшы эле. Мектеп аянтчасында өтүп жаткан кызыктуу жарманкеде кардарларда сатуучулар да көп келди. Иш-чарага коңшу мектептерден да окуучулар чакырылган. Ошондой эле жарманкеге коюлган азыктардын санитардык абалы мектеп жетекчилиги тарабынан көзөмөлдөн өткөн. Эскертип айттык. Ошол санитардык гигиеналык нормалар сакталсын. Ал айрыкча жана үйүнөн бышырып келген нерселерге. Ошол үйдө бардык нормативдер сакталып, анан жакшы өзүңөрдүн баягы бышырган, жапкан нерселерди алып келгиле деп. Тиги жаратылыштан бышкан нерселерди алган адамдар өздөрү жууп, тазалап, мүмкүн ал жагын эскертип биз карап атабыз. Жарманкени өткөрүү жөнүндөгү маалыматты уккандан тартып, окуучулар көргөзмөгө активдүү катышуу максатында бул күндү сабырсыздык менен күтүшкөн. Алар өз колу менен тез бышуучу тамактарды жасашып, жарманкеде меме жемиштерин сатышты. Бул жерде өзүнүн талантын көрсөтө алган окуучулар да болду. Окуучуларды жаш кезден эмгекчилдикке, өз ара мамилелешүүгө үйрөтүү максатында өтүп жаткан бул иш-чара аталган мектепте ар жыл сайын уюштурулуп келет.